Бул 2 грамдык алтын. Эгерде сиз буну чоңойтушту кааласаңыз, 3 грамдык же андан чоңураак алтынга алмаштырууну кааласаңыз, зергерге барасыз дагы алтынды берип туруп, чоңураак алтынды алып, айырмасы канча болот деп туруп, сиз акчаны төлөп туруп, чоңураак алтынды алып кетип каласыз. Бул жерде туура эмес сүткорлук жүрүп калат. Ошондуктан сиз сүткорлукка аралашпай туура соода кылам десеңиз, анда биринчи алтынды, 2 грамдык алтынды сатып, акчаны колуңузга аласыз. Андан кийин өзүңүздүн акчаңызды кошуп, чоңураак алтынды сатып аласыз. Мына ошол туура соода болуп эсептелет. Эгерде сүткорлукка аралашпай туура соода кылам десеңиз, мына ушул тартипте сиз соода кылганыңыз оң. Себеби Аллах Таала Куранда айтат: сүткорлук менен алек болгон адамдар кыямат күнү жин тиген адамдар сыяктуу тирилет дейт. Кудай сактасын, мындай азапка туш келип калбастык үчүн биз албетте соода илимин үйрөнүп, туура соода кылганды үйрөнөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.